Накен Касиев. Бул ысым бүтүндөй Кыргыз Республикасына тааныш ысым. Жашоодо бир ойго келгис көзүрмем, жаштыкада улгайганга карабас, бүт бугуңду бирден менен чыгарган учурлар бар, ыза куса аралаш. Кечээ эле айтылуу Теңир тоолу ат башынын ак муз айылында мугалимдин үй бүлөсүндө туулуп, ат башынын ак карлуу суугунда отун алып кар күрөп, таң эртең менен кулакты кайырган суукта мектепке барып, бирок ата энесинин тарбиясынанбы же ошол кездеги мугалимдердин күчтүүлүгүнөнбү жакшы окуп турмуш жабытына аттанган. Биз согуштан кийинки төрөлгөн балдарыбыз, ошондуктан турмушубуздун бала чагыбыз чынында турмуштун тартыштыгы менен өттү. Мен көп үй бүлөлүү 8 баланын эң улуусумун. Согуштан кийин төрөлгөм. Анан менин эсимде ошол убакта дагы көп кыйынчылыктар болгон. Турмушубузда көп бөлөлүү үйдө жетишпештер болгон. Материалдык жактан атам мугалим болчу, ал киши улуу атамекендик согуштун катышуучусу, Берлинди алган. Андан кийин Элба деген сууга барып американецтердин алдын тосуп чыгышкан да, алар өзүңүз билесиз. Ал убакта Сталиндин саясаты ошол америкалыктарды Берлинден алысыраак жерден тосуп алыштын аракети болгон. Ошол Рокоссовскийдин армиясында атам 3-чү Белоруссия фронтунун составында ошол Элба суусунда американецтер менен жолугушуп келген. Анан эми мугалимдин баласы болгондон кийин эртерээк китеп окууга, сабактан жакшы бааларды алышка тырыштым. Бала кезден кичинекейимден баштап китепти көп окудум. Айрыкча эми ал убакта биздин дем алыш күндөрү эмне кылабыз? Мал кайтарабыз. Анча мынча малыбыз бар. Ошолорду кайтарганда жайгышы менен, китеп менен койнумда минген атым бар. Бирок ошол аттын үстүнөн түшсөм дагы, аттын үстүндө болсом да китеп менен алаксызчумун. Себеби убакытты өткөрүш керек. Биринчиден китепти кызыгып окугандан кийин андан баш тарта албай каласың. Кирип кетесиз. Мисалы Жантөшүттүн Каныбегинин ошол убакта 2 тому чыккан. Ошону ар бир баягы орустар айткандай корочкасын жалап окуп чыктым да. Андан кийин ошол убактарда жана улуу жазуучулардын дагы. Мисалы мен 10-чуну бүтө электе Хемингейдин китептерин окуп калдым. Себеби ошол китеп окуганга бала чактан өтө шыктандым да, анан ошол мына бүгүнкү күнгө чейин ал шык менден кеткен жок. Анан экинчиден эртерээк эмгекке тартты атам. Үй бүлөнүн улуу баласы болгондон кийин мен кичинемден мал кайтарганды, мал туудурганды үйрөндүм. Сокмон соктум, кыш куйдум, үй салдык. Кичинекейимден мени мындай эмгекке, айрыкча кара жумушка катуу тарбиялады да. Атамдын бир сөзү бар эле: балам, сен кара жумушту жакшы билсең, анда тиги акыл жумушун да жакшы билесиң. Тек ушул экөөнү тең алып барганга аракет кылды. Мына бул тарбия жакшы болду. Анан 8-класска баргандан кийин мен интернатка тарбияланып калдым. 4 жыл интернатта болдум. Интернаттын бир жакшы, интернат деген ал убакта Хрущевдун убагы болчу. Көзүң билесиң, Ат баш районунун күнчүгүс жагында, тиягы Башкы Аяңдыдан бияк Ак Моюндан баштап бүт жогорку орто мектептерди жаап бир эле Ак Моюнда интернат кылып койду. Анын негизгиси көрсө ошол 11-чини бүткөн балдар, значит, жогорку окуу жайына барбай, ошо айылда чабан болуп, тракторист болуп, дыйкан болуп иштесин деген баягы ориентация, профессионалдык кесипке ориентация кылып аткан экен да. Мисалы ошондо 11-классты киргизбедиби? 11-класста биз уже 10-класстын материал программасы бүткөндөн кийин 11-де только ушул айыл чарбасын үйрөттү. Тракторист кылды, удостоверение берди. Мал багуучу деп удостоверение берди. Дыйкан деп удостоверение берди. 1 жыл бизди ошол кесипке даярдады. Аны менен өттү. Анан интернаттын бир жакшы жери ушул бири-бири менен достукка абдан чыкады да. Себеби жакшы окуган балдар, начар окуган балдарга жардам берчүбүз. Өзүбүз кирибизди өзүбүз жуучубуз. Кийим тигүүгөндү жакшылап үйрөндүк, ал жерден пол жууганды үйрөндүк. Кыскасы баягы өзүбүздү тейлеп мындай жекече
өзүбүздү өзүбүз камсыз кылганга үйрөтүп койду интернат. Айтса айтпаса төгүнбү, келечектеги тагдыр сапарында алуучу жарында дал ошондо болголагон. Кесип тандоону мен 11 класстан тандадым. Да эң негизги максатым мен эң башында ойлочумун ушу айыл чарбасында ветеринар врач болоюн деген оюм бар эле. Атам менен макулдаштым эле, бирок акыркы ушул 8-9 класска барганда менин ненем катуу ооруп калды, апам. Ал киши ооруп 3 жыл төшөктө жатып калды. Анан ошондо мен улуу баласы катарында күнү түнү менен баягы катуу приступ менен ооручу. Анан айылда бир эле медсестра бар эле, Кумуру деген эже. Өзү татарка болчу. Анан ошол эжеге күнү түнү менен мен түнкү саат 2-де болобу, эртең менен болобу, мен чуркап барып ошол апам катуу приступ болуп мындай ары бери келчү да. Чакырып келчүмүн. Анан ошол ак халатты ошончолук мен сүйүп калдым. Ал киши кандай болгондо да халатын кийип алып келчү. Биз кичинекей фап бар эле биздин айылда. Анан ошону иштечү да, анан ошол ак халатты ошол көз алдында бир эң бир ыйык нерсе катарында сездим да. Анан 11 класска келгенде апам катуу ооруй баштады, ооруганын үстүндө анан врач болоюн деп чечтим да, анан ошол кесипти тандап алдым. Жеңени ошол жактан таптыңызбы? Жеңени жок, жеңени мен мектепте интернатта окуп жүргөндө, 8-класста окуп жүргөндө эле балалык балалык кезде эле жакшы көрүп калып, анан ошол убакта таанышып калгам. Айтылуу Расул Гамзатовдун бир айтканы бар. Эгерде бейтааныш бирөө сенин ким экениңди сураса, сен паспортуңду көрсөтөсүң. Ал эми сенин кайсы элден экениңди сураса, сен элиңден чыккан кыйындарды атайсың. Анын сыңарындай, бүгүнкү биздин видео баяндын каарманы Накен Касиев эң обол саламаттыкты сактоо ишмери. 1970-жылы Кыргыз медициналык институтун бүтүргөн соң Ош шаардык ооруканасында, Прикарпат аскер округунун аскердик бөлүгүндө, Ош шаарынын 4-чү башкармалыгынын ооруканасында, Майлысай, Токмок шаарларынын ооруканаларында башкы врач, Нарын облустук саламаттык сактоо бөлүмүнүн башчысы, Кыргыз Республикасынын саламаттык сактоо министринин орун басары, 1991-1996 жылдары Кыргыз Республикасынын саламаттыкты сактоо министри, бүткүл дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунун Европа региондук бюросунун президенти, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин айтылуу легендарлуу парламентинин депутаты, 1988-2000 жылдары Кыргыз Республикасынын мамлекеттик катчысы, 2005 жылдары Ош облусунун губернатору, Республикалык улуттук онкология борборунун директору, 2013-2015 жылдары Кыргыз өкмөтүнүн алдындагы жергиликтүү өз алдынча башкаруу жана этностук мамилелерди жөнгө салуу боюнча мамлекеттик агенттиктин директору. Азыркы учурда Кыргызстан Россия Славян университетинин кафедра башчысы. Даңкка жараша жүк, бийиктикке карата алдыга умтулган максаттуу өмүр. Мен билгенден Накен Касиевич бул Кыргызстанда эң бир медицина тармагына, ден соолук тармагына абдан чоң салымын кошкон кишилердин бири деп ойлойм. Терапевт деген наамдан баштап ушу министрге жетиш бул абдан чоң жолдун бири деп ойлойм. Мен Накен Касиевичти билгенден ушу зам министр болуп жүргөндөн жакшы билип калдым. Дайыма чогулуштарда, ар бир жакка барып калганда, ошол ооруканаларга барып калганда, же болбосо ушундай маселелер болуп калганда, жер тирөө болуп, же болбосо бир окуялар болуп калганда, бул тармактын өкүлү дайыма керек эле да. Ошондуктан дайыма ушул киши ошо биз менен барып, өзүнүн оюн айтып, жардам көрсөтүп жүргөн кишилердин бири да. Эгерде ушу республикабызда бир интеллигент киши болсо, ошонун бири ушул Накен Касиевич болот. Абдан сыйлуу, билимдүү, ар тараптан билимдүү болгондо дагы. Накен Касиевич менен кайсы тармак менен баягы акылдашпасаң, кайсы тармак болбосун, баягы оюңду айтып сүйлөшсөң, ошол тармактан терең билгенин билинип, тереңирээк жооп берип, абдан баягы киши ыраазы болгондой болот да, киши менен сүйлөшкөндө. Бул бир жагы, кишилик жагы. Бул экинчиден кишичилик жагы,
Бул кишилерде доктурлардын баары эле баягы абдан боорукер болот дечи. Баары эле элге жардам берген кишилер. Ооруп калса баягы эмне кыларын билбей, дарысын таап, аны мындай кылалы, мындай кылалы, мындай кылалы деп истешкен кишилердин бири. Бирок бул кишиде өзгөчө бир абдан боорукерчилик бар да. Кайсы убак болбосун, мен ушу чынын эле айтайын, көп жолу кайрылууга мүмкүнчүлүктөр болуп жүрдү. Жалаң эле үй бүлө маселе эмес, жалаң эле бир тааныштар маселеси эмес. Өкмөттүн иш боюнча дагы түнкү саат 12-де, же болбосо саат 1-де, же болбосо таңкы саат ушул таң атар убак боло электе звонить этип калсаң, дайыма шарт жооп берип, ошол убакта чара көрүп, ошол анча мынча убакыт өткөндөн кийин ушундай чара көрүп атабыз деп айтып, ушундай бир абдан ишке берилген кишилердин бири да. Жакшы адам менен үсөңгүлөш болуш ар кимдин эле тагдырына туура келе бербейт. Эмесе Накен Касиевич жөнүндө мамлекеттик жана коомдук ишмер, Кыргыз Республикасынын мурдагы премьер-министри Турсунбек Чыңгышевдин жана академик жана коомдук ишмери Кыргыз Орус Славян университетинин деканы Анес Гургеневич Дарфяндын пикирлерине көңүлүңүздөрдү бурабыз. Эми Накен Касиевич жөнүндө айта турган болсок, бул киши кыска мүнөздөмө берсек, бул киши көп кырдуу таланттуу адам. Бул кишини мен айтат элем, кыргыз элинин эң мыкты атуулдарынын бири. Кыргыз элибиз, журтубуз ушу Накен Касиевич менен сыймыктансак болот. Себеби бул мамлекеттик ишмер катары. Мына 1991-жылы Советтер Союзу урагандан кийин биз эгемендүүлүктү алып, өзүбүзчө мамлекет болуп, эң биринчи өкмөттүн курамы куралды 91-жылы. Ошондо мен премьер-министр болуп, Накен Касиев министр, саламаттык сактоо министри болду. Мына ошондон бери билем да. Мына ошо 91-90 жылдарда, мына министр болгону 91-ден 96-га чейин министр болду. Мына өтө татаал убакта министр болду. Мына ошол татаал убакта иштеп, өзү мыктылыгын көргөздү. Иш билгилигин көргөздү. Медицина кандай уюштуруш экенин өзү көргөздү. Мына ошол кезде дагы кыйынчылыктар болду. Таласта, Суусамырда, түштүктө жер тирөөлөр болуп, көп чоң кырсык болду. Сен жаштар билбей калдыңар го. Абдан көп кыйынчылыктар болду. Мына ошондо Накен Касиевич өзү эмне деген уюштуруучу экенин, кандай медиа экенин ошондо көргөздү. Парацельстин айтканы бар. Врач, который лечит тело человека, только тело человека — это плохой врач. Хороший врач лечит и тело человека, и душу человека. Мына Накен Касиевич ошондой врач. Эми коомдук ишмер катары баягы депутат болуп иштеп жүрдү. Анан кийинки жылдары мына элибиздин ошол кезде өкмөттүн билгичтиги бул кишини Кыргызстан менен Израилдин ортосундагы достук общество дружбы деген болот эмеспи? Коомдук уюм. Мына ошого төрага кылып койду. Мисалы Израиль менен еврейлер менен түзмө-түз сүйлөшүүгө кандай киши керек? Акылдуу, эстүү, билимдүү. Ошо бекерден Накен Касиевич ошол общество дружба Кыргызстан, Израиль менен көп жылдан бери төрага болуп жүрөт. Бул бекерден эмес. Ну что, приходится поверить, что моему однокурснику Накену Касиеву, ну вот уж скоро пробьет та дата, которую я сам пережил так год примерно назад, 75 лет. Говорят, это полуюбилей. Но я считаю, что к своему полуюбилею он подошел еще полон сил, в здравии, с желанием работать, творить. И мне кажется, очень ему повезло в том отношении, что его жизненный путь заканчивается в молодежной среде. Он и начинался, его профессиональный путь, с чего? Со студенческих лет. Почему я и сказал сразу, мы однокурсники, мы заканчивали в 70-м году. Но, честно скажу, была у нас группа ребят на курсе нашем, которые я очень хорошо помню, поскольку мы все были объединены чем?
интересам, каким-то там общественным делам, заморочкам, КВН. Это первая волна КВНов была тогда в нашем городе, в нашей республике и так далее. Накен Касич, он был немножко другой. Он больше занимался учебным процессом. Вот. Я его не помню ни на сцене, ни на каких-то там мероприятиях за трибунами. Он не был там говорливым оратором, каким-то там общественным лидером и так далее. Он выбрал четко вот эту стезю врачебную. Я хочу, если кто-то не знает, напомнить, что вообще-то родом он с Атбаши, с нашего высокогорного края. Там ребята рождаются такие горцы. Не случайно, когда мы произносим слово «горец», мы себе представляем человека очень крепкого, очень выносливого, энергичного. В нем все это есть, но он был устремлен именно в профессию. И в отличие от некоторых из нас, которые предпочли лечебной работе другой труд, преподавательский, научный труд и так далее, он занялся сразу лечебным делом. Ну а что вы ему бы пожелали? В кругу студентов и коллег он, безусловно, человек приятный и авторитетный. В республике весьма заметный, на факультете суперценный. Достойный, это несомненно, высоких самых комплиментов от сослуживцев и студентов. Прекрасный муж, отец и дед, что в 70 округлых лет еще и молодым даст фору. Шагайте же и дальше в гору, трудясь на наш славянский вуз, годков как минимум до джуз. Так что теперь, с учетом его новой возрастной вехи, впереди еще, я думаю, как минимум 25 лет работы. Ушул жерден бир чегүүнү жасабасам болбос. Анткени баатырдын атын алыстан ук, жанына келсең бир киши. Ушул көрсөтүүнү даярдайлы деп Накен Касиевичтин үйүнө барсак, бир кесиптүү үңүлө карап, бизди күтүп бактын көлөкөсүндө олтуруптур. Эмнени окуп жатасыз десем, жеңең жөнүндө акын Карбалас Бакиров жазган экен, ошону окуп олтурам. Бүгүн эле колума тийди деди. Жүрөгүм тыз деди. Эскербеске болгон жок. Да, мен чында эң турмушумдагы бүгүнкү күндөгү чоң турмушумдагы трагедиям ошо байбичемдин кетип калганы. Мен эрте кетип калганы мен үчүн чынында удар болду. Мен ошондо мындай бир 4-5 жыл просто баш көтөрө албай калдым чынында. 4-5 жыл баш көтөрө албай калдым. Анан себеби ошол мендеги жакшы нерселердин баарын ошо аял жакшы, эр жакшы деп мени саясатта дагы кыйын убактарда да колдогон ушу байбичем болчу. Чындап келсе кеңешчи болчу ал киши. Турмушта да кээде саясаттан да кеңеш берчү. Мен чындыкты айтайын. Себеби ошондон жоголгондо ал киши кетип калгандан кийин мен баягы оорду толгус жоготу дегенди даана сездим. Анан экинчиден мындай жетимсиреп эле калат экенсиз чынында. Бир орусча бир сөз бар, когда умирает любимая женщина, умирает весь мир деп коет. Эгер ошо сүйүктүү жарың өлсө, бүт дүйнөсү өлгөндөй эле сезилет түшөсүң. Чынында. Балдарым деле турат, неберелерим деле бар, эл журтум турат, коомчулук турат, кесипкөйлөрүм бар. Бирок ошондой болсо да мен үчүн бул оорду толгус жоготуу мына бүгүнкү күнгө чейин мага дүйнөнүн жарымы жоктой сезилет да чынында. Эл алдында өтөгөн эмгек албетте өлкө жетекчилиги тарабынан жерде калган эмес. Накен Касиевич Кыргыз Республикасынын ардак белгиси орденинин, даңк медалынын, ошондой эле бүткүл дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунун чоң алтын медалынын ээси. Мектеп окуучусу кезинен баштап республикалык деңгээлге чейинки бардык баскычтардагы ондогон ардак грамоталардын, төш белгилердин, ыраазычылык каттардын, баалуу сыйлыктардын да ээси. Анын баарын бул көрсөтүүдө санап олтура албадык. Накен Касиевич өз эмгек жолунда 50ден ашык илимий эмгектин, анын ичинде 2 илимий монографиянын жана өзү тарабынан жазылган 2 автордук китептин автору. Илимий иштерин бүгүнкү күндө дагы да болсо тынымсыз улантып келе жатат. Туя болсом бул тиги крымский туя да. Кырымдын туясы мына буга бир 30 жыл болду отургузганыма. Анан мунун бийиктиги азыр бир
15 метрге чейин жакындап калды, 10-15 метр болуп калды. Бул өз эле ушундай сактап турат. Да, бул өзү муну кыркпайсың, бул өзү ошондой формада чыгат да анан кете берет. Эми бул эң эле коркунучу жана катуу шамал болсо сынып калышы мүмкүн. Анан бул карагайлар болсо эми бул өзү тиги бул баягы жашыл елкалар да мына улуу неберем төрөлгөн Ранияда отургузгам. Андан кийин 2 жылда Алия төрөлгөндө Алия, анан Султаным төрөлгөндө Султан карына отургузгам. Ошол карагайларым неберелерге арналган. Күндө будай физзарядкада мен күнүгө 4,5-5 километр басам. Обязательно. Кечинде өзгөрүш аке. Кубат деген бар, чыгабыз. Үсөнүп Кубат деген. Ал Аламидиндин зампрети болчу мурда. Турмуш өзүнүн улуулугу менен, татаалдыгы менен турмуш. Улуулугу ушул, бул турмушта кубанасың, ийгиликтерге жетесиң, бала тарбиялайсың, уул үйлөнтүп кыз бересиң, мансап даража күтөсүң, эл башкарып журт күтөсүң. Татаалдыгы ушул, мезгил дегенди, жаштык дегенди колго кармап кала албайт экенсиң. Эмесе, эли журтуңуз менен бирге тосуп, жакшылыкты белгилеп жаткан 75 жаштык кутман курагыңыз кут болсун, урматтуу Накен Касиевич. Эл үчүн өтөгөн эмгегиңиздин үзүрүн элиңиз дагы пайдалансын, узак жашап, урматтуу өмүр сүрүңүз.